Бұл мен азыр Ош шаарында жүрөм. Бұл мына Фуркат деген айыл. Бұл жақта мына Суранбай Алиев атына көчө. Ушул жақта бир атка минер дейбизби, бейтор бир начальник экен, бир жетекчи. Жолду кыскартып, ушул айылдын тургундары кат топтоп, ошол адамга келип, жылдырып коюңуз десе дагы болбой жатты. Ошол жерде силерге көрсөтө кетейин. Мына ушул үйдүн ээси экен, көрдүңүздөрбү? Бул жерде мурун бир эле машина бата турган жол болчу экен. Элдер өздөрү акчасы чогултуп, мына ушул жолду кеңейтишип, аркы каналдын территориясына кирип кеткен экен. Анан ушул жака тротуар салалык, биздин кичинекей балдарыбыз бул чоң жолго келген сайын кооптуу болуп атат, унаалар жүргөн деп тротуар салалы десе, ушул үйдүн ээси, ушул жетекчи айтпай эле коеюн кайсыл экенин. Эгер может быть кийинчерээк айтып коюшубуз мүмкүн. Жетекчиге кайрылабыз, ушакты алып коюңуз, жана ошондой эле Ош шаарынын мэриясына кайрылабыз. Жана ошондой эле акимге кайрылабыз, ушул райондун. Ушул жака көңүл буруп, ушуну жылдыртып бериңиздер. Бул жакта мына ушундай бактарды тиккен экен. Албетте жакшы, бирок тротуардын жеринде экен да, мына бери жака 2 метр чыгып алган экен. Тиги жака чейин ушу кетет экен. Бул болсо каналдын жайги. Канал негизи ушул жерге чейин келишкен, бирок жолду кеңейтишкен себептен бул жака каналдын территориясына кирип кеткен. Эми ушул жака тротуар салдырбай, ушул үйдүн ээси тоскоолдук жаратып жаткан экен. Ушул айылдын эли, мыякта чоң айыл, мыякта көп көчөлөр бар. Баары келип айтса, жок, мен ушул жакты өстүрүшүм керек деп, айтор ушул элдин жолун бербей жаткан экен. Ушул боюнча өтүп баратып, кайрыла кетүүнү туура чечтик. Себебинде кичинекей балдардын өмүрү, ден соолугу биз үчүн өтө маанилүү. Тротуар керек. Бул тротуардын жолу. Ар жак бетке тротуар кылайынса, ар жакта канал 5-6 метр бийиктик, ал жактан түшүп кетиши мүмкүн. Ушул үйдүн ээсин таанысаңыздар, айтып коюңуздар, жылдырып койсун.